Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, амансыздарбы? Бирден лайк басып, болгон контакттар менен таратып койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Азыр анын экинчи быктынан чыгып мындай келгенде, метродан бир 2 мүнөттүк жолдо ушул торговый центрдин Перекрестиктин экинчи кабатынан готовый суши бар сатууга чыгып жатат. Шашылыш түрдө өтө арзан баада баа коюптур. Белгилүү себептерин улам, эми YouTube айта турган сөздөр бар, айтпай турган сөздөр бар демекчи. Кыргызстанга кетиш керек болуп калыптыр. Ошого болушунча арзан берип салайын деп атат. Ушул тармакта жүргөн адамдар алса утат деп атат да. Күнүнө бир 35-40 миңден баштап 80-90 миңге чейин выручкалар чыгыптыр да. Алганда 5-6 ай болуптур негизи. Шашыл сатат. Андыктан бизден алсай туруңуздар, парковкалар кеңири мына 24 саат доступ бар, кирип иштегенге доставка менен иштесеңиздер деле болот. 2 сайт даяр турат экен. Полный бардыгыны не болсо баарын таштап кетем дейт. Келип дейт, продуктылардан бар экен, каласаңыздар продукттан алып келиңиздер, каласаңыздар продукттан өзүңүздөр алып келсеңиздер болсо сатып берем болбосо дейт. Келип эле иштеп келсе болот дейт да. Жүрүңүздөр, толук көргөзөлүк, ушул жерден кире эткенбиз. Лестницадан чыккандан кийин эле адам ар дайым кирген ушундай рынок экен, мындай айтканда торговый центр экен. Бул жакта жер бар экен. Бул жакта сумка, кимдир сатат экен, парикмахерский бар экен. Компьютерный клуб бар экен бул жагында. Посадочный местасы айткандай эле ушул жер. Кандайсыңар? Эстарбы? Бизди өтө көп адам көрүп атат. Не болгон арзан места деп элдин баары жанагы турган учурда. Не кылдык? Ушул жерден эле сөз баштайлы эле отурбайлы, көргөзүп. Эми амандашып алабыз бир. Саламатсыздарбы? Биздин ушул готовый бизнес сатылат. Суши бар кылып иштеш, суши анан пицца болгон. Суши ролл пицца. Место ушул жер аябай уютный жер, бирок Канча квадрат метр негизи? 52 квадрат метр. Уютный экен, бирок чындыгында элечи, жасалгаларын бир байкамасаң. Өзүңүздөр элечи. Бул жакта эме бар, проектор. Ал менен бул жака видео коюп туруп жасап, короче, ушундай колонка улап койсо болот. Бул кимге карайт бул? Бул ушул жердин ээсиники, бирок бесплатно эле бизге предоставить этип берген да, ооба. Нелер силерге карайт, нелер ушул жердики? Кайсысын сен алып келдиңер дегендей да бир. Бул жерде белый столдор бизге карайт. Үчөө элеби? Жок, булдан 8 штук, 7 штук бар. Калганы ушул жердики, анан мо кубиктер да бизге карайт, стульчиктер. Калганы ушул жердики. Ичкериден болсо? Ичкериден көргөзөлү. Баасын өзүңүздөн айтып коесуз бир. Баасы 550 миң. Негизи мен деле немеге кымбатка эле сатып алгам негизи. Өз готовый бизнес кылып алгам. Анан кийин бул жерде иштетип көрдүк. Бирок мен сферам фармацевтика болчу негизи. Өзүңөрдүк. Ооба, фармацевтика болгон үчүн анан суши сфераны анча түшүнө албадым окшойт. Мен түшүнгөнгө чейин уже 3 ай өтүп кетти. Анан эми уже башталып атканда, оборот башталып атканда уже Кыргызстанга кетиш керек болуп калды да. Ошол себептен сатылып атат. Ошол бул жакта морозильник бизге карайт. Аябай чоң морозильник негизи 40 миң. Кийин алып кетсе да болот деген сөз. Ооба, алып кетсе да болот, ооба. Бул полкаларды да жасаганбыз. Эгерде кааласа могу эмелерди алып калса болот, кааласа билбейм, эми иштеткен адам өзүнө байланыштуу. Өзгөртүп алса болот деген. Ооба. Бул жакта бул стульчиктер да биздики полностью. Кассовый аппарат гана ушул жердики. Бирок могу принтер, фискальный, могу чек чыгара турган аппараттар полный биздики. Ошол бул жерден мындай караганда могу алдыдагы эме бар. Барный стойка. И могу полкалар гана ушул жердики, калганы бүт бар биздики. Даже кафелерге чейин алып кетсе болот. Могу силердики экен да? Ооба, бул холодильник, 3 көздүү холодильник. Иштейт бар. Ооба, бар иштейт. Сон тараза, 2 рисоварка, бирөөсү термос, бирөөсү рисоварка. Ошол даже мына бычактарга чейин калат ушул жерде. Полный ошол. Полный калат. Ооба. Мына болчу. Бул саламандыр, бул да иштейт, бул да калат ушул жерде. Бул плюсовой эме, холодильник. Буну эгер кааласаң ар жака алып чыгып коюп, суу коюп сатса да болот. Могу жерден култуна турган эме кылган элек. Бул да иштейт кыскасы. Ооба, иштейт. Ооба. Бул жакта, бул жак горячий цех. Ал жак суши бар, бул жак горячий цех. Бул жерден дагы полностью биздики, даже кафелдерден бери биздики полный. Ооба. Вытяжка да биздики, мо полкалар, мо эме стульчиктер, эме плитка, пицца печь. Бул жакта 2 фритюрница бар.
Раковина да биздики. Короче, полный идиштерден бери баары биздики. Только белый холодильник ушул жерге карайт. Ушул жерге карайт. Могу эки өтеңби? Ал эме сейф ал. Эме эмелер багына шит. Бул жакта да эми склад катары пайдаланса болобу биякта дагы? Бул жак ошол сухой продуктларга склад катары колдонсо болот. Бул полкаларды дагы ушул жерде жасатышкан экен. Менден мурда алгандар. Ошолор ушинтип айтышкан. Яндекс сумкалар дагы бар экен, Ооба, сумкаларды да таштап кетет эгер калмаса. Ошол полка полностью ушул жакта склад катары колдонсо болот. Аракет кылган экенсиңер да, Ооба. иштейлик деп. Болбой калды. Пешенеде бул түшүнгөн адам ал иштетиш керек экен да. Ооба, ушул сферада иштеген адамдар иштетсе, жакшы эле иштейт экен да. Ооба. Алган адам ушул сфераны түшүнүш керек болот туугандар. Жанагыз кандай? Айына төлөй турган арендасы, аренда плата? Аренда 70 000 болот. 70 000ден ичинде сууга, светке төлөнбөйт, мусорго да төлөнбөйт. Полностью бесплатно болот ошонун ичинде. Канча суу иштетсе дагы, канча свет иштетсе дагы арендатель өзү төлөйт. Анан бул жакта залды уборщица жууп кетет, ал дагы кирет ошол эменин ичине. 70 000 ичине, ооба. ИП бар адам келиш керек, кандай ИП? ИП ушул жердин ИПси менен иштейт экен, кандай экен ошол жакта? Жок, ИП өзүнүкү менен иштешет ар бир адам. ИП болуш керек. Бирок эгерде ИП арендага алам десе, таныш адам бар да, негизи. Жардам берет. Арендага берген, ооба. Эми ишеничтүү адам. Бирок ал ишеничтүү адамга дагы ишеничтүү адам керек да, потому что эмелердин налогторун өз убагында төлөгөн, ооба. Ага просто эле аренда берет айына, и ал ИПсын предоставить этип берет. Негизи мына суши барларда иштеген кыргыз эжелер, жигиттер чындыгында көп. Эгер кызыккан болсоңуздар, ушул сфераны түшүнгөн болсоңуздар, алып иштетсе стоит эле жер экен. Аны вручкаларын көргөзө алабызбы, көргөзө албайбызбы вручкаларыңызды? Вручкасын мен азыр көргөзө албайм да. Бирок негизи мен ноябрда алгам. Ноябрда алып, декабрь ичи мен ИП таппай жүрүп калдым да. Декабрдын аягына чейин ИП тапкан жокмун. Декабрдын аягында уже эмеге подавать эттик, Яндекске ИПны ачып турупчу. А Яндекс ошондо 15-числодон баштап принимать этти, потому что жанагы новогодний праздник андай деп отурупчу. Ошентип отуруп биз февралдан баштап иштеп баштадык да. Еще биз пиццаны кошкон жокпуз. Эгер пиццаны кошсо жакшы эле выручка болот да. Пиццаны кошпогондо биз 38-40 миңден выручка кылаттык бир сайт мененчи. Эми суши иштеткендер түшүнөт кандай сайт экенин. Эгерде 2-3 сайтты кошуп иштеткен болсо, еще пиццаны да кошуп иштеткен болсо, анда выручка жакшы эле болот да. Доставкада бир-эки машина болуш керек. Яндекстин өзүнүн доставкасы дагы бар, если болсо, алар өздөрүнүн берде иштеп турган адам болсо элечи. Толук эле маалымат айтып окшойт туугандар. Коюп берүү жол бары жокпу ошо 550 миңизде мындай. Сиз эми тоотор эле жерин айтпасыз да, көп айтып мындай арзанатып кандай болуп атат эми. Кичине вложение кылдым дедиңиз, өзүңүз алган акчадан кийин. Кичине машина алмаштыруу, торпокко же бир чекпек алмаштыруу жолдору жокпу, мисалы Кыргызстанда болсо? Болор эт. Сүйлөшүү жолу бар экен да. Коюп берүү жолучу бир жарымын берем, эртең кийин жарым берем деген. 50/50 болсо болот. Боло берет. Ооба, анын тилкат жаздырып алышыңыз керек да. Эртең мени чакыргандай болбойбу, чтобы эки адам сүйлөшүп. Биздин иш туугандар элге маалымат чыгарып берүү. Анан бардыгыңыздарды келип агыла деген ой эмес да, сөз эмес дегендей да. Көз жеткен адам чалып байланышат, издегендер бар дегендей. Ону бул сфераны түшүнбөгөн адамдар деле комментарий жазып, ызычуу кыла бергендер көп да, ошондо карап жазайлык туугандар. Бул комментарий деле бир багындай эртең кыяматта жооп берип жүрбөйт деген сөз. Ошого кызыккандар алат, чалып байланышат. Мен реклама кылып койсом эле акчаны которуп коюп, давай болуптур өзүм барып жанагылам кете бер деген сөз болот да. Жолугат, сүйлөшөт, карап көрөт, мэрде 3 күн, 4 күн отурат. Анан жанагыла чечим чыгарат дегендей да. Ошондой калган маалыматты сүйлөшүп аласыздар. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан урбаңыздар. Акыркы сөзүңүздү сүйлөп калганда бир тууган уркак салам жолоп койсоңуз болот дегендей. Барды кыргыз элине салам. Качканча. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.